Пайгамбарыбыз ага Алла Тааланын тынчтыгы, ырайымы жана мактоо дубалары болсун. Курманын жарымын садака кылып болсо дагы өзүңөрдү тозок отунан оолактаткыла дейт. Демек, садака берүү, мейли ал садаканын кайсы түрү болбосун, мейли материалдык жактан болсун, мейли моралдык жактан болсун, мейли бир жүзүбүздү жылмайып коюу болсун, же болбосо сөз менен болсун, кыскасы садака деп аталган иштердин баары бизди тозоктун отунан алыстообузга себеп болот. Бул садаканын акыретте бизге тийгизе турган пайдасы. Ал эми бул дүйнөдө садака берген адамдын байлыгына Алла Таала дайыма берекесин жаадырып турат. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, мен ушул садаканы бирөөгө берип коюу менен менин байлыгым, мал мүлкүм азайып калат деп. Жок, тескерисинче, садака берүү менен байлыкка Алла Таала береке берет. Экинчиден, садака берген адамдын дайыма маанайы жарык, көңүлү куунак жүрөт. Анткени ал бирөөгө садака берүү аркылуу анын кубанганын көрүп, мына ошонон өзү рахат алып, өзү кубана билет. Сиздерге бир икаяны айтып берейин. Бир шакирт устазы менен эгин талаада келе жатса, дыйкан бут кийимин жолдун боюна чечип коюп, өзү эгин сугарганы кеткен экен. Шакирти устазына айтат: "Устазым, келиңиз, мына ушул кишинин бут кийимин катып коелу дагы, анан өзүбүз жашынып, аңдып туралы. Келгенден кийин бут кийимин таппай калганда кандай абалда калат экен" деп. Устазы шакиртине карап: "Сен бүгүн бирөөлөрдү тамашалаганды жакшы көрүп калыпсың. Мейли, бул кишини бир тамашага салалы. Бирок сен айткандай эмес, мен айткандай тамаша кылалы" деп чөнтөгүнөн бир канча күмүш дирхемди алат дагы дыйкандын бут кийимине салып коет. Экөө жашынып аңдып турат. Дыйкан келип, буту колун жууп, бут кийимин кийсе, бутуна бир нерсе урунат. Алып бут кийимин какса, жерге күмүш дирхемдер чачылат. Ошондо дыйкан жерге чөкө тизелеп отура калып, колун асманга көтөрүп: "О жараткан, сен кандай билүүчүсүң, сен кандай мээримдүүсүң, сен ар бир жандын тилеген тилегин, дубасын кабыл кылуучусуң. Менин аялым бүгүн төрөттөн кийин оозуна алганга бир урттам суу же бир тиштем нан таппай отурат элем. Түнү менен кайдан азык табамын деп сага дуа кылып чыктым эле. Мына менин дуам кабыл болуп, менин бут кийимиме күмүш дирхамдар пайда болуп калыптыр" деп ушундай бир көз жашын төгүп, ыйлап Алла Таалага шүгүр кылып жатканын көрүшөт. Ошондо устазы шакиртине карайт. Шакирт бул кишинин ошол абалынан таасирленип, көзүнүн чыккан жашыны артып жаткан. Устазы шакиртинен сурайт: "Эгерде бул кишини менин айтканымдай эмес, сенин айтканыңдай кылып тамашалаганда, азыр сен кандай абалда болот элең" деп. Шакирти устазына: "Устазым, сиз мага бир өмүргө тете болгон сабакты көрсөттүңүз. Мен буга чейин бирөөдөн бир нерсени алганда сүйүнүп жүрчүмүн. Бирок бирөөгө бир нерсени бергендеги сүйүнүч андан алда канча артыкча экендигин мен бүгүн жон терим менен өзүм сезип турам" дейт. Демек, алганда бардык адам сүйүнөт. Бирок берип туруп бергенге сүйүнө билүү, бул алгандын сүйүнүчүнө караганда бир канча эсе жогору. Муну ар дайым берип жүргөн, садака кылып жүргөн адамдар гана түшүнөт. Мына ушундай адамдар өзүнө, башкаларга садака берүү менен рахат алып, өзүнө бакыттын бир эшигин ачып алган. Колубуздан келгенче башка бирөөлөргө кубаныч тартуулап, андан өзүбүз кубана билели. Мурдагы сабактардын биринде дагы айтылды эле. Балким сиздин чөнтөгүңүздө эч кимге кереги жок, бүктөлүп, жыртылып, эскирип калган бир 20 сомдук акча кимдир бирөөгө буга чейин болуп көрбөгөндөй бакыт, сүйүнүч тартуулап коюшу толук мүмкүн. Башкаларга сүйүнтүп, ошолордун сүйүнгөнүн көрүп туруп сүйүнүү бул адамга бакыттын бир эшигин ачып берет. Кийинкиден кайра жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.